Негизи бул мыйзамдын максаты жакшы болгон да, бирок башкасы жаман болгон. Мен эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык мамлекеттик тилди берейин. Мыйзамда ушундай жазылган. Бардык мамлекеттик жыйындар мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Арт жакта отурган эксперттер силерге суроо. Түкүрүк жөнүндө түшүнүк айтып бергилечи мага. Түкүрүк деген эмне? Ошону түшүндүрүп бергилечи. Жаңы жарышып чыгып атпадыңар беле микрофонго? Эмне болду? Түшүнгөн жоксуңарбы? Эксперттер, мен силерге суроо берип атам. Мен убактымды токтотуп коюңуз. Алло, аппарат. Шуулдатпай, кайтап кел 45-ке. Убакыт кошуп беребиз. Эксперттерден жооп бересиз. Так, анда болуптур. Түкүрүктүн орусчасын айтып бергилечи. Эксперттер, арт жакта келген мыйзамды жазган авторлор. Силерге суроо. Плевок, туурабы? А какырыктын орусчасы кандай болот? Макрата. Чүчкүрүк деп эмне дейт? Чихания дейт. Чимкирик деп эмне дейт? Сопли дейт. Анда буларга жооп бере албасаңар, түркөйлүк дегенге жооп бергилечи. Эмне деген сөз бул кыргыздын? Мына көрдүңөрбү? Түкүрүк дегенди түшүнмөгөн өзү түркөйлүк. Түркөй деген сөздү Юдахиндин сөздүгүнүн ичинен тапкыла. Мына ушуга окшогон эксперттердин айынан батыштын акчасын алып отуруп, биз гранттар менен айыл чарбасын талкыладык, билим берүү системасын талкыладык, медицина тармагын талкыладык, дагы ушул эми укук коргоо сот тармагын талкылайын деп атабыз да. Алган эксперттер кыйналган карапайым эл, анан аткарган өкмөт зыянын көрүп атабыз да биз. А 13 миллион евроны кайда кеткенин эч ким билбейт. А биз болсо эртеден бери какшап отурабыз. Азыр бул бир нерсени күчөтүп, бир нерсени алсыратып, бир нерсени жалдыратып салды. Ички иштер министрлигин алсыратып салды. Байкуш министрлер эчтек кыла албайт эми. Алар тергөөчүлөргө жардамчы болуп калды. Кылмышкер жанында турса да карбай албайт. Санкцияң жок дейт. Туурабы Жеңиш Нурбекович? Урматтуу башкы прокурордун орун басары. 5 кодекс, 2 мыйзам кирди. Кайсы кодекстер кирди? Түшүнгөн жокмун. 5 кодекс, 2 мыйзам кирди. Кайсы кодекстер, кайсы мыйзамдар? Бул экзаменби же кандай? Мен суроо берип атам, экзамен Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о нарушениях, уголовно исполнительный кодекс, о проступках, анан закон об основах амнистии и порядке ее применения, закон о пробации. Туп-туура. Эми ошо уголовный кодекстин кыргызчасы кандай которулат? Кылмыш жаза кыргызчасын кылмыш жаза кодекси деп жазылган. Эми юстиция министри кылмыш жаза кодексин орусча которуп бериңизчи. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, азыркы уголовный кодекс жазык кодекс деп которулду. Мурун кылмыш жаза кодекс деп которулуптур да. Тияк башкача айтты го башкы прокурордун орун басары. Мына мен 2 текст бар. Бирөөсү расмий тилинде, бирөөсү мамлекеттик тилинде. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси, уголовный кодекс Кыргызской Республики. Бирок мурун жанагы 97-жылы кабыл алган кодекс ошо кылмыш жаза кодекс деп которулуп кетти да. Азыр кандай болот алат бул? Азыркы жазык кодекс деп которулду. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, кылмыш жаза кодекси деп аталат кыргызчасы. Эми экөөңөр талашып атасыңар. Көрдүм, экөөңөр 2 мыйзамды көтөрүп келдиңерби? Башкы прокурордун карап айтып атам. Туура. Эми кылмыш жаза кодекси эч качан уголовный болбойт, туугандар. Кылмыш деген преступление, жаза деген наказание. 10 жолу которсоң да Юдахинди тирилтип алып келсең ушуну айтат. Болбойт да, уголовный болбойт. Уголовный которсоң ал башка болот. Кылмыш жаза преступление, наказание дейт. Темасын которо албагандан анан мыйзамды батыштын немеси тап келип не кыласыңар дейм да. 10 секунд бергиле. Чынында мындай да, бул мыйзам керек.
бирок биз батыштын мыйзамын көчүрүп алып келдик да, киргизип койдук да, батыштын машинесинин тех паспортун алдык, анан авария болгон машинесин алдык да. Буну оңдош керек. Рахмат.